Бул Ноокат районунун Акбулак айылы. Айыл четиндеги жалгыз тамда топ балдардын бактылуу күлкүсү жаңырат. Бири-бирине божурап сүйлөп, катар тизилген бул балдардын апасы 34 жаштагы Айпери Атылбек кызы. Ушинтип эртең менен балдардын баарын тургузуп чай берем. Мектепке бара тургандар эртең менен үчөө мектепке барышат. Экөө. Жаш Баатырене Тун кызын 19 жашында жарык алып келген. Балдарынын аралыгы 1,5-2 жаштан. Каарманыбыз көп балалуу экендигине сыймыктанып, алардын бой жеткендегисин кыялданарын айтты. Ар биринин мүнөзүн жатка билип, кыял жоругуна жараша мамиле жасайм дейт. Ар бир баланын характери ар кимдин өзүнчө башкача да, окшош эмес, баарынын характери ар кыл. Бири-бирине деле андай эле окшош эмес да, бир-бириче. Чорт характерлери бар, жооштору жоош. Мен өзүм 8 бир тууганмын да. Көп бир тууган болгон мындай кызыктуу болот экен да. Жакшычы. Жакшы жамандык күндөрдө баары бир жанымда турушат экен. Ошентип мен эле апамды неме кылайын деп, апама шерик болайын деп апамдын жолун жолдодум да. Кыздарым, тапшырмаларыңа даярдадыңарбы? Бир сирге карайлык, жардамдашайын, Көп баланы тарбиялап өстүрүү дагы оңой эмес дейт жаш Баатырене. Тоо этегинде жашагандыктан турмуш тиричилик жеңил эмес. Күн сайын эртең менен ар бирине тамак берип, мектеп жашындагыларын сабакка жиберип, калган балдары менен үй жумушуна киришет. Жума сайын нан жаап, ар күнү кир жууйт. Жардамдашып калышты, колуман иш алышыпчы. Ушунчалык Аллага шүгүр. Эртең менен ушинтип суу ташышат. Мектептен келип үй иштерине жардам беришет. Ушинтип булардын кийимин 2 күндө эле бирден жууп турам. Көп баланын кири күнүгө эле кир чыгат да бизденчи. 2 күндүн биринде кир жуам. Көп баланын кири көп болот экен. Кээде полуавтоматка жуам, кээде кышындасы мисалы суу жок да бизде ичкенге араң ташып келет сыяктанчы. Анан эмеде колго эле жуам кышындасы. Полуавтоматка көп суу кеткен үчүн көп суу жеткире албайм да. Ошон үчүн колдо эле эптеп тирлик кылабыз. Ал эми балдардын атасы уул кыздары үчүн тынбай эмгектенип, алардын келечеги үчүн баарына даяр экендигин айтты. Жубайына ар дайым кол кабыш кылып, бардык жумуштарына жардам берем дейт. 2010 жылы үйлөндүм, 2011 балалуу болдум. 2011 балалуу болдум. Ошодон ушу күнгө чейин 8 балалуу болдум. 8 баладан 6 кыз, 2 уул. Нан жаап аткан болсо же кир жууп аткан болсо кире калып, тамак как положено кылып, турмуштун уяты жок да. Колдон келишинче аракетти кылып, уурулуктан башкасы баары жакшы дейт го. Ошол эч немеси жок, как положено любой нерсени кылышып кете берем. Кээ кызым колго суу алып чыкчы. Бисмилла. Үй толо балдарды чоңойтуп жаткан жаш үй бүлө келечектен көптү үмүттөнөт. Алар балдар үчүн жакшы шарт түзүүнү максат кылышат. Жүргүлө. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.